Үсөн чын-чынына келгенде бийликке кызмат кылган атка минерлерди сындоого эмес, асабанын сындоо принциптерине каршы болгон. Кабинетиндеги жапма челегине олтура калып эле жалган рейтинг жасай салып жарыялап турган милистин жанкечтилигине жаны кышайган. Асабанын карандай фактыларга эмес, катын ушактарга басым жасаганын жактырбай, мындай пастыкты жаман көрүп, басма сөздүн маданиятынын бийик болушун каалаган Үсөн акыр бир күнү Эшимкановдун эшигин тарс жапты да баса берди. Ошол бойдон экинчи кайрылган жок. Бирок көп өтпөй анын милис Эшимкановду талкалаган макалаларын кыргыз туусу тынбай басып турду. Биз Асабага Касыбеков калп айтпайт деген рубрика ачууга аргасыз болдук. Мага караганда академиялык билими бар Үсөн компьютерди менден мурда үйрөнүп, Америкага барып 1 жыл жашады. Мен ал жерге байласа да турмак эмесмин. Жөн жүрбөгөн Үсөн акшда да жөн жүрбөй макала жазып, макаласын сайтка салганды үйрөнүп, америкалыктардын кулук мүнөсүнө байкоо салды. Анткен менен бияктан жалаң кочкордун байланбас тайынын этин жеп көнгөн эме, акшдагы үндүктүн этине көнө албай, оозунан кара суу келип, жылкынын этин сагынып, карт шөөрү менен согум сурап, ак серке сорпону эңсеп, анан тежик неме тажаганда бул жака баса бергенин, баса берсе кочкорлук туугандар Америкадан келген бир тууганын кош колдоп тосуп алып, бияктан да үндүктүн этин салып коноктогону өмүрү эсигөөнүнөн кеткис болгонун, дегеле Кошмо Штаттарда жашаган 1 жылын окумдуу кылып сонун жазды. Мени окубайт деп ойлоп токтотуп койсо керек, жолугуп калып, ай, ошонуңдун аягы гана десем, сен да окудуң беле деп таң калып, эми кайра улантмай болуп убадасын берди. Аялым менен уулум орус тилдүү, үйдөгү жалгыз кыргыз менмин. Ойлосоң экөөнө жалгыз чыдап келатканымдын өзү эле эрдик эмеспи? Мисалы мен катыныма ачуум келгенде, ындының өчкүр Тимол турчу дейм. Ошондо ал эмне деген сөз экенин түшүнбөй калып, уулум экөө тең атабыз эмне деп сөктү болду экен деп Юдахинге словарга жарыша чуркап турушат деп каткырды Үсөн. Үсөн экөөбүз теңбиз, бирок ал сакал коюп алгандан баштап эле өзүн менден улуу сезип, бирдеме десем эле кагып силкип, жаш балага окшотуп басынтып, теңин албай жүрөт. Сакал коюп, маасы кийип, бизге окшоп бет келди түкүрбөй, атайлап ала жүргөн түкүргүч кагаздарына түкүрүп, Кудайдын кое тур дегенине болбой, карып, калкка карлыктын үлгүсүн атайлап көргөскөнү келгенсиген экөө Үсөн менен эле нурак болду. Үсекем бүгүн Дисел Кейжи аркылуу жергиликтүү масштабтагы маңкурттар менен салгылашып жүргөн чагы. Мисалы мамлекеттик радиодон журналисти перед Белым домом показали властям зубы деген жаңылыкты кыргыз журналисттери ак үй алдында бийликтегилерге тиштерин көргөсү деп сөз которуп окуганына бир чети ачуусу келип, бир чети айласыздан күлүп, бийликтегилерге кайсы тишин көргөзүптүр, азуу тишинби же кашка тишинби деп жини келген башка бирөөлөр Үсекеме кошулуп, журналисттер чирик тишин көрсөтсө керек деп какшыктап, бул шылдыңдын күүсү тарай электе дагы бир журналистибиз Папа деген католик дининде диний даража экенин билбей, Ирим папасы ата бойдон калды деп жазып, ошондо ушундай кемчонтойлук менен түркөйлүккө чыдай албай, баарын жүрөк аркылуу өткөрүп, калемдин каны тамган майданда келатат. Үсекем, бар бол баатыр. Мелис сырттагы турмуш кандай болсо, кесит да так ошондой чак челекей болушун каалачу. Ошондуктан кеситтин бир тарабы ак үйдүн ичи тышы жыттанып турса, бир тарабы массовет, цирк, сойкукана, качан болсо калы соордо жаңы конушун каптап жаткан акырчыкы төккөн таштандынын түтүнү жыттанып турар эле. Мелиске үй бүлөсү, эч кимдин жардамысыз эле компьютердин мээсин чакканды бирөөлөрдүн эмес, өз мээси менен үйрөнгөн бир тууган иниси Эрнис Асеги уулу. Эрнистин колуктусу Салтанат Кыдырмаева, Мелистин колуктусу Айгүл, күйөө баласы Кадырбек, азыркы күндө Финляндияда жүргөн таланттуу инибиз Асран Айдыралиев эң чоң жардам жана дымак берип турган. Биз чыгарган кеситти ак үйдө олтурган чиновник да, иссиз көчөдө калып көр жер сатып олтурган мугалим менен врач да окуду. Бир күнү эле эшик ачаар жигитибиз бир кемпир келиптир, Хасан Каскадровго жолуга телем деп атат деп калды. Кеситтин орун басары катары мен чыктым. Улгайып калган байбиче экен. Атайы Хасан балама жолугайын деп келдим эле деди. Ал азыр жок, эртең болот, эмне деп коеюн десем, бетинен бирөө моногу калпакты башына кийгизип койсомбу деп атайын таластан келдим эле кагылайын. Дегиле жакшы жазып жатыры. Кап өзү болсо рас болбойт беле. Энди не кылам, кечки автобус менен кайра таласка кетет элем деп кейди. Апа, эч камсанабаңыз, калпагыңызды өз колум менен берип коем деп узаттым. Чындап эле Асабанын тарыхында анын көптөгөн авторлору менен бирге
Мен псевдоним кылып жазып жүрген Хасан Каскадыровдун да эмгеги зор болгон. Менин Хасанга түстөн түстө ешем болгондуктан эмага кенен токтолбой эле коеюн. Атайлап аны таластан издеп келген фактынын өзү эле жетиштүү деп ойлойм. Чынында эле Асабанын жазганына мүлдө кыргыз ишенген. Мелис ошентип өз кести аркылуу өзү жууруп жасаган саясатчыларга элди кадимкидей ынандырган. Карапайым калк Асаба жазып жатпайбы? Асабадан окубадыкпы деп калган. Асаба жазса эле чындыкты жазат деп ойлоп калган. Асаба жазып атып карапайым калк Кулов үчүн, Мадумаров үчүн, Үсөнов үчүн отко да сууга да түшүүгө даяр болгон. Акырындап Мелистин кесиптин жамынган достору бийликтин төрүнө чыга баштаган. Алды Ак үйгө, парламентке, арты оппозицияга барып кирген. Кудай адам баласын топурактан жасап алып адам кыла албай койгондой эле, Мелис да кесип аркылуу жасап алган саясатчыларын өмүр өткөнчө өзү менен кошо адам кыла албай койду. Асабада жүрүп бөтөлкөдөн кое берип жиберген жинди кайра бөтөлкөгө кире албай койгондун кордугун ал көп тартты. Бийлик Асабаны соттоп, жаап, Мелис биздин оозубузга ак чүпүрөк чаптатып, Горький аянтына алып чыкканда дал ошол Мелис сөздөн жууруп жасаган саясатчылар кесипти колдоп, калп болсо да көңүл жубатып, бизге кайрат айтып, бир келип кеткенге жарабай Акаевден коркуп качкан. Биз ошондо эмне кылаар айлабызды таппай, ыза болгонубуздан эч күнөөсү жок, баарыбызды көтөрүп турган кара жердин бетине түкүргөнбүз. Жер күнөөлүүдөн бетер. Мелистин тилинде да көзүндө да мээр чөбү бар эле. Аны менен жарым саат сүйлөшкөн киши айтканына ынанып, жарым саат сүйлөшкөн кыз ага ашык болгондон Асабаны айланчыктап үйүнө кете албай баш тегеренип калчу. Бир ирет Мелисти мектебин жаңы эле бүтүргөн жалбырактай кыз сүйүп калып, ыр жазып келгенде, ырларын карап бериңизчи деп мага жөнөткөнүн билем. Текебаевди түштүктүктөр жаман көрүп, түндүктүктөр жакшы көргөн сыяктуу эле Мелисти да түндүктүктөргө караганда түштүктүктөр көбүрөөк жакшы көрчү. Биздин элдин бул өңдүү мандемдүү антипатиясы менен симпатиясын түштүктүк Текебаев түштүктүк Масалиевдин тилин укпай, балдардын укугу бузулат дегенге таянып алып пахта тербейм деп кежеңдеп, андан кийин жигит болсоң асылып өлүп ал деп түштүктүк Бакиевди согуп эрдик кылгандай эле, түндүктүк Мелис да түндүктүк кадырлуу аксакал Усубалиевге тис салып, түндүктүк Акаевдин режимин ур тепкиге алган баатырдык ыкмаларынан башка менен түшүндүрүүгө мүмкүн эмес деп ойлойм. Ал Асабадан тышкары Жунгли закону, Ош Прим, Базар Таймс, 99+, Пайшамба деген кесиптерди чыгарды. Редакциядагы ар бир экинчи журналист үстөл кучактап, жогорудагы кесиптердин жооптуу редакторуна айланды. Пайшамбанын нускасы бат эле 50.000 нускага жетти. Ош Прим, Базар Таймс, 99+ кесиптери 10.000 нускага барып токтоп калды эле Мелис 10.000 да кесипти деп жаптырып салды. Мелис өзүнүн жазгандарын же жаза тургандарын өзү менен гана кеңешпесе, редакциядагы эч ким менен кеңешчү эмес. Кабинетине бекинип алып жазып туруп эртеси жарыялап жиберчү. Пайшамба кесиптин чыгаруу идеясы башыбызга ооз экангемени кемелине келтире айткан жазуучу агабыз Халил Бапаевдин Раиса аттуу аңгемесин мен алып келип Асабага басып чыгаргандан кийин келген. Мелис мындан көрө Пайшамбаны күчтөйлү, мындан ары Пайшамбага жазбаган кабарчы Асабадан автоматтык түрдө гонорар албайт деп жарлык салды. Ага дейре Жаныбек Жанызактын каттамасын жанталашып окуган соң кайра сөгүп жүргөн окурмандар эми жапырт Пайшамбаны окуганга өттү. Ой, Шакебай айланып кетейин, мыкты кесип болуптур. Тим эле окуп алып жылгачы болдум. Жумасын эмес, күн сайын чыгарчуда экенсиңер. Мен да жазып турсам болобу деп бир күнү редакцияга кадимки атактуу манасчы Уркаш абабыз ыкшып күлүп, жадырап жайнап кирип келди. Болбогон эмне болот, гонорар да болот дедик. Ошондон тартып Уркаш аба да Пайшамба жабылганга чейин анын активдүү сырт кабарчысына айланып ыр жазып жүрдү. Пайшамбанын атагы бийликтин куйкасын куруштурду. А дегенде эле сакалы куудай болгон таш төбөлүк чалды сүйлөттү. Абийири жок кесипти жабыш керек. Мелис Эшимканы уялбай кайсы бети менен чыгарып атат. Ак үйдөгү идеологияны тейлегендер каякты карап олтурат. Кесипти кемпирим экөөбүз балдар окуп албасын деп көрүнгөн жерге катчу болдук деп колуна Пайшамбаны кармап алып кытырдан сүйлөп турбайбы? Айрым аксакалдар редакцияга чейин келди. Мелис укпай койгондо мага кирип, ыйманга чакыргандар болду. Пайшамбаны окугуңуз келбесе окубай эле коюңуз. Же сизди бирөө барып зордоп окутуп жатабы дедим. Силер окутуп атасыңар. Мелиске айткыла, токтотсун, ээн баштыгын койсун. Болбосо жаман болот. Ушуну айталы деп атайын келдик деп силкинип чыгып кетип жатты Мелистин таекеси болом, байкеси болом деген чалдар. Албетте, эротикалык темадагы ар түркүм баяндар, ырлар, аңгемелер тынбай басылып турду. Ансыз болчу эле. Бирок көбүнчө адис макалаларга,
медициналык кепкеңештерге басым жасаган Пайшамбаны баары бир ак үй адаттагы бөтөн зордугуна салыптырып жаптырып салды. Пайшамба темасын эмнегедир арабыздан алым гана жазган жок. Калганыбыз эргип алганда поэма токуп жиберген күндөрүбүз да болгон. Бир жолу Ысык көлдүн Челпек айылынанмын деп жоон кара жигит 20дан ашуун кишинин колу коюлган кат менен мага кирди. Айылды жеп ичип коймой болду деп айыл башчысы Жунукеев дегендин үстүнөн жазылган арыз муң экен. Анын кылык жоругун айтып олтурса чын эле төбө чачың тик турат. Адам чыдай алгыс. Элди курутуп салмай болду. Бийлик укпай койду. Эптеп асабага чыгарып бериңиз деп жалдырады. Эртең бирдеме болсо, биз жазган эмеспиз деп баса бербейсиңерби дедим. Ой, кантип танып кетели? Кудай турбайбы? Анда эле адам болбой калбайбызбы? Мен сиздин бетиңизди кантип карайм? Эл эмне кыларын билбей ошон үчүн мени асабага жөнөтүп олтурбайбы деп какшап турду жанымда. Челпектиктердин каты асабага Жунукеевден бир камас алма жеген Акаев деген ат менен эртеси жарыяланып кетти. Балекет ошол эле күнү башталды. Акаев Ген прокуратуранын жетекчилерин ак үйгө чакыртып, эгер мен Жунукеевден бир эле тоголок алма алсам, башым менен жооп берейин. Эгер албасам, анда мага жалаа жапкандар жооп берсин. Текшерип чыккыла деген экен. Бишкектик тергөөчүлөр ошол эле күнү Челпек айылын барып басып калды деген кабар жетти бизге. Кыргызда боло жүргөндөй эле Жунукеевдин үстүнөн кат жазган кишилер бишкектик тергөөчүлөрдүн кысымына чыдабай, бири мен кол койгон эмесмин десе, бири мени жөнүнө кошуп коюптур деп танып чыга берип, аягында Гесит, анын ичинен Геситтин агестеги башкы редактор Эрнис Асеги уулу менен кат иштеп, ага тема коюп жарыялап жиберген мен күнөөлүү болуп чыктык. Чынында эле өлкө президентинин алма жегенин көрүп билбей, аныгын текшербей туруп эле бирөөлөрдүн жазган катына ишенип шилтеп жибермей оорусунан биз андан кийин деле арыла алган жокпуз. Мунубузду эрдик санап дардаңдаган күндөрүбүз көп эле жолу кайталанды. Эми Эрнис экөөбүздү генералдык прокуратура эрмектей баштады. Бул окуя Республика гезитинин башкы редактору Замира Сыдыкова кесилип кеткенден кийин болгондуктан, тергөөчү бизге абалыңар жакшы эмес, кеминде 5-6 жылга кесилесиңер деп ачык эле айтты суракта жүргөн күндөрү. Бирок андай кордукка жеткен жок. Ал бизди акыры мунапыска тууралап туруп актап жиберди. Каргартаңдардын пенсиясы накталай берилбеген аз келгенсип, алардын ансыз да жарабаган акчасына өкмөттүн өтпөгөн кыргыз туусу менен эркин тоо кесиптерин пенсионерлерге бөтөн зордук менен таңуулап таратып келаткан фактылары тууралуу каттар редакциябызга тынбай жаап жатты. Социалдык жактан коргоо министри Агесте Үчкемпирова болчу. Эртеси Үчкемпирова бүт кемпирге каршы деген макала басылып чыкты. Акаев жыл сайын бирден өкмөттү алмаштырмайды адатка айландырып алган эле. Кыргыздын жигиттери түгөп калгансып, бул ирет өкмөт башчылыгына Танаевди алып келди. Биз асабанын жаңы санын тандаган Танаевга жолугат деген баш тема менен ачтык. Өкмөттүк гезит аркылуу Ысык көлдүн губернатору Токон Шайлиева эжекебиз кара көз айнегин тагынып туруп, керек болсо Акаев үчүн жанымды берем деп сайрап жиберди. Эртеси бул кабарды эл журтка Шайлиевага шаңк деген рубрика аркылуу сүйүнчүлөдүк. Агымдын балдарынын баары сыйлаган Ишенбай Абдуразаков агабыз гос секретар болгондон кийин Акаев бийлигин жактаган ойлорун кыргыз туусу гезитине жарыялады. Жөн турбаган жаныбыз асабанын кийинки санына агабызга каяша кылып, Ишенбайларга ишенбейбиз деген рубрика менен макала басып жибердик. Айрыкча кайра жаралуу доорунун улуу живописчилеринин бири Рафаэль Сантинин колуна бала көтөрүп турган атактуу Мадоннасынын сүрөтүн компьютер аркылуу Майра Макаевага, колундагы баласын президент Аскар Акаевга айландырып туруп гезиттин биринчи бетине басып чыккан каллаштан кийин асабачылар да оңбой калдык. Айтылуу Куудул Келдибек Ниязов, айылдан апам келген эле силердин гезитти карап олтуруп, мунусу Майра Макаева окшойт, тиги колундагы баласы тимил Акаевдин өзү экени айланайын деди деп телефон чалып күлдүрдү. Ошондон көп өтпөй эле ак үйдө асабаны жабуу план иштелип жатканын мелис айтып келди бизге. Аңгыча Кочкордогу узун кулактарыбыздын бири Турдакын Усвалиевич Кочкордогу кайсы бир уруу баатырынын тоюнда Акаевга асаба гезитин жаап берем деп убада берди деген сөзүн бизге жеткирди. Мелис да жөн жаткан жок. Салгылашта согуштун бардык адалдагы, арамдагы тактикасын толугу менен колдонуп, дайыма армиясынын акыркы жоокери калганга чейин согушмай жагынан колундагы олжосун тарттырып жиберген күндө дагы душманына эзели эсигөөнөн кеткис кылып так салмай жагынан мелиске киши жетчү эмес. Акаев бизге каршы атом бомбасын таштамай болду.
Бизде болсо андай курал жок, билесиңер. Ошондуктан бул кармаш болгондо да Турдакын Усубалиевич менен кармаш эч кимибизге жакшылык алып келбейт. Бизди сөзсүз жаап тынышат. Ишсиз калабыз. Ошондуктан баш тартчуңар эметелин ачык айтып, башка жактан иш таап алып кете берсеңер болот. Таарынмай жок. Кааласаңар Акаевдин кесине барып иштейсиңерби, башка жака барып иштейсиңерби, өз эркиңер. Эгер Асабадан эч кайда кетпейбиз, аягына чейин кармашабыз десеңер, анда качмай жок, сатмай жок деди. Ошентип Асаба кесинде Кыргызстандын номер 1 аксакалына, болгондо да Турдакын Усубалиевдин так өзүнө каршы кансыз согуштун фронт ачылды. Алгач күн сайын болбосо да жумасына бир жолу, олуттуу болбосо дагы Турдакын Усубалиев тууралуу бирден информация чыга калып турду. Бара-бара аксакал тууралуу республиканын булуң бурчунан кезинде өктөс ичинде калган адамдардан каттар топондоп түшө баштады. Республиканы чейрек кылым сол кеттирбей кармап турган жетекчинин эрдике тете иштери менен биргеле кемчиликтери да болбой койбойт эмеспи? Гезит негизинен дал ушул кемчиликтерине басым жасады. Кармаштын кызуусу менен аша чаап кеткен учурларыбыз да болбой койгон жок. Маселен, журналист Бектуруш Табалдиев түштүктөгү кайсы бир башкарманын айтып бергендери боюнча жазган макаласында Усубалиевке улардын этин салып турасыңар деген тапшырманы кынтыксыз аткарам деп, курган раис улар этин таба албай айласы кеткенде кадимкиле Баткендеги Бактектин жүнүн жулуп, куйкалап, пасылкалап жөнөтүп турганын жазып келди. Биз ага, Кудай урган Бектуруш, кийин анан сот болуп калса бул балееңди далилдей аласыңбы дегенибизге. Бактектин жүнүн өз колу менен жулуп, өз колу менен жөнөтүп турган раистин көзү азырда тирүү. Керек болсо сотко өзүм барып берем деп атат. Бул жазылгандардын баарын өз оозунан жазып алдым дегеннен макаланы жарыялап жиберип, кийин Усубалиевдин сотунда далил кылалы деп Бактек Тургай башкарманы кармап келе албай, раис карлыгы жетип жакын деле тырайып өлүп калды деп Бектуруш бирөөлөрдөн салам айттырып, өзү болсо жибек курттай жите качып жок болгону кантип эстен чыксын. Жумгалдан атайлап түшүп келип Турдакын Усубалиев тууралуу журналист Эркали Өскөнали бир макала жарыялап кетти эле, сотко жооп берерге келгенде аныбыздын да дарегин таппай, кызарттын белинде 40 чаектин чаңында таш сыйпалап олтуруп калдык. Айрымдар 2-3 макаласы үчүн соттолсо, мен бир куплет ырым үчүн соттолдум. Бекташ өзүнүн эмес, алым коюп берген уйга жүгөн салабы Усубалиевке дагы деген бир рубрика үчүн соттолду. Кыргыз Фемидасында, кыргыз эле эмес, мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде да мурда кийин журналисттерди коргоого ала турган практика болбогондуктан, жалданган адвокаттарыбыздын бири дагы бычакка сап болгонго жарабай койгондо, Мелис Бекташ мен болуп, ой боюна койбой атып, өзүбүздүн Түгөлбайды адвокат кылдык. Диğerинен билимдүү Түгөлбайды 2-3 күн бекинчү жерге беките салып, керектүү китептерди окутуп алчу болсоң, кайсы гана улуттун кишиси болбосун, мээсин капкагынан чыгарып алып тазалап, чаңын сүртүп туруп кайра салып коерун биз эң сонун билчүбүз. Так эле ошондой болду. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.